Кыргызстандык мушкер Мыктыбек Оралбай уулу UFC'деги кезектеги беттешин өткөрөт. Ал 15 март күнү Лас-Вегас шаарында өтө турган UFC Fight Night 229 мелдешинде октагонго чыгат. Кыргыз спортчусу америкалык Крис Кёртис менен күч сынашат. Эки мушкер тең былтыр салмактарын алмаштырып, бир жолдан жеңишке жетишти. Бир гана айырмачылык, Мыктыбек салмагын көтөрсө, Крис тескеринче оор салмактан ылдый түшкөн. 27 жаштагы Оралбай уулунун рекорду 15 жеңиш, 2 жеңилүү. Ал ММА'деги кесипкөй жолун 2018 жылы баштаган. Дүйнөдөгү эң беделдүү делген UFC уюмунда 2023 жылы дебют жасап, анда Мыктыбек Курош Медич менен кезгелип, экинчи раундда жеңишке жеткен. 2024 жылы 2 беттеш өткөрүп, алгач Элвис Бреннерди калыстардын бирдиктүү чечими менен утса, кийин Матеуш Ребецкийге жеңилип калган. 2025 жылдын июнь айында Тофик Мусаевди Кимура ыкмасы менен экинчи раундда утса, ошол эле жылдын ноябрь айында Джек Хермансанды биринчи раундда техникалык нокаут менен жеңген. Крис Кёртис болсо 38 жашта, анын рекорду 32 жеңиш, 12 жеңилүү. Акыркы кармашын ал 2025 жылдын июль айында өткөрүп, Макс Гриффинди калыстардын чечими менен уткан. Кытайдан 3-орун алдык. Күн марафон болду. Ал жакта 21 километр чыккадым, полумарафон. 3-орун алдым. 26 000 киши катышты. 20 өлкөдөн. Ошо Кыргызстандын атынан чыктым. 3-орун алдым. Аябай сүйүнүп, толкунданып, адан кийин ошо элдер куттуктап баштады, достор, туугандар, жазбаган адамдар жазып баштады, чалып баштады. Анча-мынча адамдар машинадан түшүп учурашып баштады. Ошо көп эле сайттарга тарап кетти. Ошо марафон аркылуу таанылып баштадым окшойт. Ал жакта негизи 300 000 юань деп сертификатта көрсөтүлүптүр. Бирок анын 2 копейка болуп эзептелбей калышы мүмкүн дейт. 3000 юань болот дейт да. Бирок азыр так маалымат бериле элек, бирок жооп беребиз деди. Ал акчадан да эч нерсе ала элекмин. Биздин негизи эле чуркаган акчаларыбыз чуркаган күнү түшпөйт, баары эле бир айдан өтүп түшөт. Ошо 3000 юань эле болот дегендей болуп атат. Основной кытайлар марафонго акчасын жумшаптыр, 3000 да болуп калышы мүмкүн дегендей эме келди, бирок ошондой эле болот айтып атат, бирок колума тийип эч нерсе алып, эч нерсе бере элек, ошо күтүп жатабыз. Медальди дагы ошо почта аркылуу салабыз десе керек, ошо азыр күтүп жатабыз, эч нерсе алып, эч нерсе эмете элекмин. Элдин баары азыр мени 3 миллион алды деп айтып салды, андай эмес.